Зарыл апа. 1942 жылы күркүрөгөн күз мезгилинин 15 октябрында кышы жылуу жайы салкын Айтылуу Чүй областынын Ысык Ата районундагы Сарыжыгач айылында жарык дүйнөгө келген. Зарыл апанын таттуу балалыгы мына ушул аталган айылда өткөн. Билим алуу ийне менен кудук казгандай демекчи, мектепте жана жогорку окуу жайда окуп жүргөн кезинде мыкты окуп, коомдук иштерге да активдүү катышып, мугалимдеринин сүймөнчүлүгүнө татыган. Уядан эмнени көрсө учканда ошону алат демекчи, ата-энесинин мээримине бөлөнүп, бакубат турмушта чоңойгон Зарыл апа Орузбай атага мыкты жубай болуп бере алган. 1961 жылдын жаркыраган жаз мезгилинин май айында Орузбай ата экөө баш кошушкан. Орузбай ата менен Зарыл апа туп-туура 52 жыл бирге түтүн булатып, 4 уул, 3 кызды тарбиялап, баардыгын жогорку билимдин ээси кылып, эрезеге жеткирип, очор-бачар үй бүлөлүү кылышкан. Ар дайым балдарына мээримдүү эне болуу менен катар өмүрлүк жары Орузбай атага сүйүктүү жубай болуп, ар бир кылган ишин колдоп, демине дем, күчүнө күч кошуп келген. Учурда бул үй бүлөнүн 28-не бири 15 чөбүрөсү бар. Ошентип бүгүн Зарыл апа 80 жашка чыгып, мааракесин белгилеп, ошону менен катар колундагы көкүрөк күчүк небереси Умардын сүннөт тоюн белгилеп отурган учур. Умар 2020 жылдын 25 январ күнү кыштын ызгар суугун жирей наристе үнү угулду. Бир уул 2 кызды улай төрөлгөн уулуна Нурлан жездем маңдайы жарыла кубанып, Акбардын иниси Умар болсун деп уйкаштырып, азан чакыртып Умар деп ат коюшкан. Умар төрөлгөндө салмагы 3 килограмм 400 грамм, бою 50 сантиметр болуп жарык дүйнөгө келген. Умар 4 айында тоголонуп, 5 ай болгондо тиши жарылып, 6 айында отуруп, туп-туура 1 жашка толгондо жөлөк таяксыз өз алдынча кадам шилтеп баса баштаган. Улам торолуп чоңойгон сайын күлгөнү, эркелегени жана улам бир жаңы өнөрү менен атакесин, апакесин жана бир туугандарын бакытка бөлөп кубандырып келет. Учурда Умар бир үй бүлөнүн эркеси жана тентеги. Өзгөчө машина айдаганга жана ат мингенге кызыгат. Эки эжекеси Айтурган менен Адинай колдон түшүрбөй, көтөр десе көтөрүп, басам десе жетелеп, ойнойм десе чогуу ойноп эркелетип, ою менен болуп келишсе, байкеси Акбар өзү менен кошо ат мингизип, жанында алып жүргөндү жакшы көрөт. Бүгүн Нурлан жездем аталык парзынын бирин аткарып, баласын сүннөткө отургузуп, мусулман кылып, элден бата тилеп, той берип отурган учур. Эмесе, ушул отурган коноктор, бүгүнкү той ээлери Нурлан жездем менен Минара эжекемдин тилектери орундалып, Зарыл апабыз төрдүн көркү, үйдүн куту болуп, уул кыздары эл керегине жараган чыгаан инсандардан болушун каалап кетели. Тоюңар тойго улансын, урматтуу той ээлери. Кызыкты бул таппайсың, кыдырсаң да дүйнөдөн. Атпай кыргыз бийлесин, арулан төп дүйнөсүн. Жеңил болгон булуттай, жерге бутуң тийбесин. Байкап турган адамдар, балик